мына торттун крышкасына мини парник кылып туруп ушуга тарыз эгип чыгабыз. Бул өнүм жакшы өнүп чыгат. Анан 2 кулак болгондон кийин бул 15 күндөн кийин иши бүтөт, уже алып коюп жыйнап кийин колдонсок болот. Багбан Замирбек Дасаатов пайдаланылбаган жайыт жерди өздөштүрүү үчүн чоң демилге көтөргөн. Айтсак 2022 жылы Кыргыз патенттин 40 райондон 40 демилге программасына акылдуу тамчылатып сугаруу системасын колдонуу боюнча долбоор жазып 1 миллион сомдук грант утуп алган. Алган каражаттын негизинде Багбан 6 гектар жерди өздөштүрүп, 1000 түп өрүк көчөттөрүн отургузган. Бул долбоор 5 жылдык долбоор. Ошондой эле Кыргыз патенттин 2022-2026 инновациялар мамлекеттик программасына дагы кирген. Бул 22 жылы ошо айыл аймактарында түшкөн өтүмөлөрдүн саны 98 өтүмөнү түзгөн. Биринчи жылы 22 жаңы башталганда ошол 98 өтүмөнүн Баткен областы боюнча караганда 2 долбоор жеңүүчү деп табылган. Бул өрүк курут аталышындагы Төлөмүшев Турсуналы деген жараныбыз утуп алган. Экинчи долбоорубуз болсо Кадамжай районундагы, Баткен областынын Кадамжай районундагы Досатов Замирбек деген жараныбыз акылдуу тамчылатып сугаруу, дөңсөлүү жерге суу чыгаруу жана биогумусту пайдаланып көчөттөрдү отургузганда. Каарманыбыз бактардын арасындагы бош аянттарды да туура пайдалана алган. Алсак өткөн жылдан баштап өзгөчө ыкма катары бактын түбүнө дарыбыз жана коон эгип, аларга тамчылатып сугаруу системасын колдонууда. Бул ыкма сууну үнөмдөп, өсүмдүктүн түшүмүн көбөйтүүгө өбөлгө түзөт. Бул менин кылыткан бактардын 4-чү багым бул. Бул аянты 6 гектар. 6 гектарда 1800 түп өрүк тигилген. Субхани сорты дагы. Ошол субхани сортту өрүктү биз жакшы карайбыз, жакшы куруйт. Негизи климат чогуу мындай жакшы да, жакшы шартта болот, жакшы сатабыз. Анан бер өздөштүрүүгө алынган жер. Кыргыз патенттен 2022 жылы ошол жарыяны окуп калдым, что Кыргыз патент ушундай проекттер боюнча конкурс жарыялаганда биз катыштык да, акылдуу сугаруу системаны орнотуп, өрүк бак өстүрүп жана биогумус колдонуп деген проектке катыштык да. Ошол Аллах насип кылып 1 миллион сом каржылап берди. Өзү проект негизи 2,5 миллион сомдук проект, ошону 1 миллион ушуга иштеттик. Кудайга шүгүр, натыйжасы жакшы болду. Сугаруу система акылдуу коюлгандан кийин өзү сугара берет. Тагыга биз биогумус колдонобуз. Көң салабыз, жөнөкөйлүү көң. Ошону аралаштырабыз. Көбүрөөк салыш керек, 20 килодон көп салабыз. Ошондо тарызга дагы, өрүккө дагы жете берет да. Анан естественно, Кудайга шүгүр, былтыр жакшы эле болду. Коон жакшы болду, тарыз жакшы болду. Ошол жылы эле салган инвестицияны кайтарып алса болот. Ошо Кудай калса быйыл чисти пайдага чыгабыз деген оюбуз бар. Кыргыз патенттин 40 райондон 40 демилге долбоору бул элет жериндеги инновацияны жана ишкерликти колдоо максатында уюштурулган. Эске салсак, аталган саамалыктын алкагында 2022 жылдан бери 20дан ашуун долбоорлор кайтарымсыз колдоо алышып, өз ишкерлигин ийгиликтүү жүргүзүп келүүдө. Асылкан Махамат кызы, Жоройек Кубанычбек уулу, жаңылыктар. Быйыл салып чыктым, бардыгы салып чыктым.